Кийинки күнү майрамга келген элдин көпчүлүгү Исанын Иерусалимге келерин угушканда, Иерусалимге жакын жердеги Зайтун тоосунун этегиндеги Бейтфагия айылына келишкенде, Иса эки шакиртин мындай деп жөнөттү: айылга кирсеңер байланып турган бир ургачы эшекти, кодикти көрөсүңөр. Чечип алып мага алып келгиле. Эгерде бирөө бирдеме десе, булар теңирге керек дегиле. Ошондо ал дароо берет. Алар барып, көчөдө дарбазанын жанында байланып турган кодикти таап чечип алышты. Ошондо ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү аларга: "Эмне кылып жатасыңар? Силер кодикти эмне үчүн чечип алып жатасыңар?" дешти. Алар болсо: "Бул теңирге керек" деп жооп беришти. Шакирттер болсо Иса айткандай жооп беришти. Ошондо тигилер аларды кое беришти. Мунун баары пайгамбар аркылуу айтылган бул сөздөрдүн аткарылышы үчүн болду. Сион кызына: "Сага өзүңдүн момун падышаң келет, ал ургачы эшекке кодикке минип келет" деп айткыла. Шакирттери муна дегенде түшүнүшкөн эмес, бирок Иса даңкталгандан кийин алар бул сөздөрдүн ал жөнүндө жазылгандыгын, ага ошондой кылынгандыгын эстешти. Шакирттер барып Иса буйругандай кылышты. Ургачы эшекти, кодикти алып келип, үстүнө чапандарын салып, Исаны мингизишти. Иса бир кодикти таап минип алган эле. Бул жөнүндө ыйык жазууда элдин көпчүлүгү өздөрүнүн кийимдерин, айрымдары болсо курма дарактарынын бутактарын кесип алып жолго төшөп жатышты. Исанын алдартындагы эл: "Дөөттүн уулуна даңк, Теңирдин атынан келе жатканга алкыш, эң жогорудагыга даңк" деп кыйкырып келе жатты. Иса Зайтун тоосунан түшө турган жерге жакындаганда, анын бардык шакирттери өздөрү көргөн кереметтери үчүн кубанып, катуу үн менен Кудайды даңкташты. Теңирдин атынан келе жаткан падышага даңк, асманда тынчтык болсун, эң бийик жердегиге даңк. Ошондо эл арасынан айрым фарисейлер ага: "Устат, шакирттериңди тый" дешти. Иса болсо аларга: "Силерге айтып коеюн, эгерде булар унчукпаса, анда таштар кыйкырышат" деп жооп берди. Иса Иерусалим шаарына жакындаганда, шаарды карап алып, ал үчүн ыйлап мындай деди: "Сенде тынчтык болуш үчүн эмне керек экенин жок дегенде бүгүн билсең гана, бирок ал азыр сен үчүн жашыруун. Сенин башыңа оор күндөр келет, душмандарың тегереңе аңгазып курчап алышат да, сени ар тараптан кысымга алышат. Сени талкалашат, балдарыңды өлтүрүшөт. Таш үстүнө таш калтырышпайт, анткени сен өзүңдүн куткарылуу убагың келгенин билген жоксуң." Иса Иерусалимге киргенде, бүт шаар кыймылга келип, "Бул ким?" деп сурап жатты. Эл болсо: "Бул Галилеянын Назарет шаарынан чыккан Иса пайгамбар" деп жооп берип жатты. Исанын жанында жүргөн эл анын Лазарды мүрзөдөн чакырып тирилткенин күбөлөндүрүп жатты. Ошондуктан Исанын бул кереметти кылганын уккан эл аны алдынан тосуп чыкты. Фарисейлер болсо: "Көрдүңөрбү? Эч нерсе кыла албай калдыңар. Бүт дүйнө анын артынан ээрчип кетти" деп өзара сүйлөшүп жатышты. Шаардан чыгып Битанияга келип, түндү ошол жерден өткөрдү. Иса Иерусалимге келип, ибадатканага кирип, бардыгын карап чыкты. Күн кечтеп калгандыктан 12 шакирти менен бирге Битанияга жөнөп кетти.